Ошол кезде бийликте тургандарга нааразы болуп, ушул бааны наркы светтин кымбаттоосу арзаныраак болсун, мындай деп ушундай ойлор менен гана чыкканбыз. Биз мамлекетти, президентти кубалап, болбосо куралды көтөрүлүш кылып, монтип кыргындап келели дегенибизден ой болгон эмес да, ошол күндөрүчү сааттары. Тынчтык митинги деп келгенбиз да. Анан эмне болуп кетти форумда? Эми форумдан кел айтканда эле жанагынтип өзүнөн өзү куралдар пайда боло калды. Машиналар келип токтоп эле ал жерден кайсы бир айталы бир кайсы бир топтор мурунку даярдалган күчтөр милицияларга тап коюп, элдин каранына жамынып алып. Андан кийин жанагынтип бир спецназ келсе, спецназ деле мынтип машинадан түшө калды, мынтип эч кандай каршылык көрсөткөн жок, куралдарын көтөрүп мынтип берип койгон болду да, таң калыштуу болду да. Анан эле ошол эл агыла баштады Ак үйдү карай. Элдин катарында туу көтөрүп келдик, митингде баштайчы. Бирок өзү сезип турдук, мынча куралды да алып алгандар болду депчи. Бир 1000дей киши курал менен келди. Ак үйдү карай ошол күндөрүчү. 1000дей киши курал, миномет, жанагы гранатомет, пулемет, снайперский винтовка, автомат Калашников, калкандары, милициянын союлдарын тартып алып, каскаларын тартып алып дегендейчи. Бир баш аягы бир 1000ден ашуун киши мынтип арабызга жашынага аралашып кетти. Ошол форумдан башталганда эле өзүн дайым орусчачыл көрсөткөн Токтай Үмөталиева мынтип саясатчы, мурунку кийинки саясатчылардын ушул киши аял гана кичине өзгөчөлөнүп турду. Мисалы үчүн тынчтык митингине келген балдар ошолорго өзүнө имергиси келипчи, мына возможно мен Путин менен сүйлөшүп атам, мен гана президент болуп калышым толук мүмкүн, мынакей мени колдогула, мен мына Путин менен сүйлөшүп атам деп телефондон ушинтип бизге кыйкырып атты. Жеке мага да айтты, кыйкыртты, ошо элдин көзүнчө, давай туу көтөрүп келатасың, мен жанымда басчы, келчи бер деп мынтипчи, мен президент болгоно калдым мынакей деп. Анан өзүбүз аң-таң болуп калдык, бул эмне болот потом. Ошол кезде мо Свердловский роудун, Свердловский акиматтын тушуна келип калганбыз да, ошол сүйлөп аткан балда. Анан тиги Ала тоого жеткен эле снайпер турат, мени аткылап, мени каткыла балдар деп эле качып алып кетип калды, артын карабайчы. Бизди ошого чейин күйлөп барып турупчу. Анан ал жерге баргандан кийин анан мынтип провокаторлор көп болду, өзүң көрүп, жанагынтип машинасын айдап, аскер машиналарын дагы мынтип ошол менен тап коюп, Ак үйдүн дарбазасын сүзүп кирип, ушинтип атышты, БТР менен келип атышты дегендей. Жанагынча курал менен 1000дей киши Ак үйдү карай ошол күндөрү аткылап атканы болду. Эми ундай эле болуп калды. Анан эми ошончо туу көтөрүп келе айтып, элден эмени талап кылалы деп элди мынтип кел айтып, анан өзүбүз неш болуп калдык. Же качып кете албай, же башка албай коем, тынчтандыралы деп мынтип элди мынтип көзөмөлдөгөнгө дарбазасын жаап, болду бияка болбойт деп. Элди мынтип тынч отурула деп мындай ушуга чейин барып аттык. Анан эми ал сиздин ошол мезгилде площадьга кирген мезгилде сиздин байкашыңызда эки жактан тең ок чыгып аттыбы? Же бир жактан ок атылды Ак үйдөн? Эми ачык айталы, тиги ошол жерде жана 1000дей бала келди да, эми ар кыл балдар курал көтөрүп алган, жана милициялардын куралдарын тартып алган. Ким эле татырат чынчык аткандай атып атышты Ак үйдү карайчы, созуп алыпчы. Ошол эле маалда Ак үй жактан да мынтип атып атты. Көчүгүмө тийип кетти, мына желим ок тийди мына көчүгүмө деп көчүн сыйпалап жүргөн катындар да болду. Ошо кийин баатыр болуп үй алды, Марипа Алайкулова дегенчи, мисалы үчүн. Айрымдарынын баягы чат чутуна тийди, бутуна тийди, мындай тийди. Кыскасы, муну Байболот деле өзү деле кемпиркөл айткан, саат ушу 19 чамасындабы, 20 чамасында 16 киши каза ок тийди Ак үйдөн депчи. Анан жанагынча 87 киши ал жерден өлгөн эмес. Мына эми мен өзүм Токмоктон болом да, тиги Гавайи деген Токмокто тамак ичип атпайсыңарбы? Кыргызстандын баары жолдун боюнча ошол жерди басып алып атканда, ошол жерде Токмоктардын да каза болгондору, жарата алгандарын жүктөп келип, бул Ак үйдүн алдынан жарата алды, Ак үйдүн алдынан каза болду деп туруп, баатыр кылып үй берип, квартира берип, миллиондорду берип атпайбы? Анан бул факт да, мындан кандай факт болот? Бул ошол кездеги убактылуу өкмөттүн, сырткы күчтөргө таянып алган убактылуу өкмөттүн саясаты, түшүнүгү боюнча өлүм канчалык көп болсо бизге ошончолук көбүрөөк мындай биздин пайдабызга болот дегенчелик мындай көз караштары болгону бул жанды кейтет да. Андан кийин ал жерде туу көтөрүп жүргөндөн кийин ушу мени да жазып коюшуптур. Анткени
туу көтөрүп өзүм атсам, туу көтөрүп атсам, анан тиги уялды окшойт тигилерчи, баягы мародерлорго, жалаң мародерлорго ушу жетинчи туу көтөрүлүп ушуга да берип коелучу деп мынтип мага жамынгандары го дейм алчы. Анан карасам, мен деле ойлодум, ушунча окуя болуп кетти, эми эл журт ушунча кырылды, кыйналды, эми ушулар оңдоп кете аларкен бир кымындай болсо дагы деп мынтипчи. Үзүлгөндү улап, могунтип бир үзүрлүү иш кылып кетет бекен деп мынтип 1 жыл 2 жыл күтсөм болгон жок да, анан мен уятым чыдаган жок, апарып туруп ак үйгө Атамбаевдин бөлүм башчысына могунтип чаап койгом, алгыныңы, бул жарабайт деп. Бул мен мындан отказ кылам, мен баардыгынан отказ кылам, мага үйүңөрдүн да кереги жок, башканын да кереги жок, бул медалыңардын да кереги жок, силер результат чыгара алган жоксуңар, силер Кыргызстанды тонодуңар.